Müslümandın проблемасын чечүү, маселесин чечүү, айыбын жашыруу, ишин жеңилдетүү, жардам көрсөтүү, улуу баалуулуктарга кирет. Ушул тууралуу Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман наффаса ан муъминин курбатан мин кураби дунья, наффасаллаху анху курбатан мин кураби йаумил кияма." Ким кайсы бир мусулманны дүйнөдөгү арзыбаган бир проблемасын чечсе, Алла эртеге ошо мусулмандын кыямат күнү өтө чоң проблемасын чечет дейт. Бул дүйнөдө бир мусулмандын кичинекей эле бир кажетин бүтүрдүңүз, маселесин чечип берип койдуңуз, проблемасын чечип берип койдуңуз. Кээде тил менен, кээде акыл менен, кээде кызматыңыз менен, кээде акча менен, кандай болбосун сизден жардам болду. Проблемасын чечүүгө Allah subhanahu wa ta'ala naffasаллаху анху курбатан мин кураби йаумил кияма, кыямат күндүн кайгыларынан, оор маселелеринен Allah subhanahu wa ta'ala bir кайгы маселесин чечип берет. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ой туугандар, уккула, өзгөчө журналист, блогерлер жакшы уккула. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Allah анын айыбын дүйнөдө дагы, ахиретте да жашырат дейт. Биз бирөөнүн айыбын ачып, айбирин төгүп, сиз айбир топтой албайсыз. Ушуну адашпаңыз да. Бирөөнүн айбирин ачып, макулбу? Сиз эч качан айбир топтой албайсыз. Allah subhanahu wa ta'ala Пайгамбарыбыз айткан: "Ким бир мусулмандын артынан айыбын ачканга түшсө, Allah артынан түшөт" деген анынча. Allah анын уятын чыгарат. Ал үйүндө отуруп шерменде кылат деген Алла Таала. Ойлобоңуз, бүгүн эчтеке болбой эле турам депчи. Алла Таала данышман. Кичине ушул адашып калды, кайтабы экенби деп кой берип коет кедечи. Ошону биз туура эмес жака буруп, ушундай боло берет экен да деп. Жок, боло бербейт. Пайгамбарыбыз айткан ал чын, сөзсүз болот. Пайгамбарыбыз азыр күн десе күн, түн десе түн. Сөз эки болуп чыккан эмес, чыкпайт да кыямат күнгө чейин. Айтып атат, үйүндө отургузуп Алла шермендесин чыгарат деген. Сиз Кудайдан коркуңуз, бирөөнүн айбирин ачпаңыз, айыбын аркасынан издеп жүрүп түшпөңүз. Болбосо Алла артыңыздан түшөт, Алла түшкөндө чыкпай каласыз. Ошон үчүн иншалла эгерде мусулмандын биринчи кадам ушундай, мусулманга жаман күмөн кылбаңыз. Мусулмандын айыбын качан издейсиң, качан жаман күмөн кылсаң. Ушул жерден эле Алла Таала Хужурат сурасында токтоткон. Иштанибу касира минаддан, күмөндөрдөн көпчү, сактангыла силер. Сактангыла, узак болгула деди. Так, эгерде күмөн болсо, жаман күмөн аркасынан түшөт. Аркасынан түшүүгө дагы айтты. Вала таджассасу, Курандын өкүмү, Алланын сөзү. Мусулмандын айыбын издеп аркасынан түшпөгүлө деди. Оксан эми айыбын аркасынан түшкөн жоксуң, бирок көрүнүп калды. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ман сатара муслиман", мусулмандын айыбын жаап койсо, Алла Таала аны дүйнөдө дагы, ахиретте дагы айыбын жабат. Ким ачып койсо, Алланы дүйнөдө дагы, ахиретте дагы айыбын ачат. Оман ясарра аля муъсирин яссараллаху алейхи фид дуня вал ахира. Ким кыйынчылыкка батканын ишин жеңил кылса, карызга батып калган, сизге карыз. Убакыт сурап келди, бир жума берип туруңуз, бир ай берип туруңуз, мейли. Кичине бир 10 миң сом карыз эле, 1000 сомун эптеп кечирип турбайсызбы? 2000 сомун. Кичине болсо кыйналып атат, көрүп атасыз. Боптур, мынандай кылыңыз. Кыйналганга сиз жеңилдик кылдыңыз. Алла Таала ага сөз жеңилдик кылат дүйнө ахиретте дейт мына. Алланын вадасы. Валлаху фи аунил абд ма канал абд фи ауни ахи. Алла дайыма өзүнүн жардамында болот экен, бенденин жардамында. Качан бенде мусулман бир тууган жардамында болсо. Мусулмандын жардамында эле болсоңуз, Алла сиздин жардамыңызда. Сиздин жардамыңызда. Туган буга ишеним, якын менен бол иштейли. Якын менен жашайт. Алла сөзсүз жардам берет Алла Таала.
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Kim bir yolda tutunsa, al yolda ilim alam dep. Ana biz meçitte elhamdülillah ilim bir medreseмен çektirilgen emas. Aytayın, Paygambarımızın doğruna medrese жоқ эле. Paygambarımızın doğruna ilim algandın jolu meçitte bolчу. İlim berүүнүн jolu meçitte bolчу. Meçitte ilim alat ele, meçitte ilim alat ele, meçitte ilim beret ele. Paygambarımızın doğrunda meçit. Medrese жоқ эле ол. O medrese barıp, o 300 jыл кейін болды да. Негізгі ilim, meçitin içindeki algan ilim. Жалпы елдің ilimi. Şonun için inşallah Allah Teala qaysı ilim kimdeki bir yolga düşse, ilim talap kılıp, Allah ağa жеңил kılat deydi. Beyiştin jolun жеңил kılat. Maçtama kavmun fi baytin min buyutillah. Bir el, Allah'ın üyünde bir amnake toptolu oturursa. Tak. Yatluna kitaballah. Allah Teala'nın kitabını okursa. Ve yatadarasunahu baynahum. Öz ara oşonu savak kılıp, biri-birine üretip, үйрөнүп atışsa. İlla nazarat aleyhimus sakine. Alarga sözsüz Allah'ın tarafından beypildik düşöt. Ve gashethumur rahma. Meyrimdүүлük alardı kurçap alat. Ve haffathumul malaika. Perişteler alardı olsa özü kurçap alat. Alarga mınal meyrimdүүлük basıp kalat. Gashiyat dep koyat. Üstünden baskanda. Haffat dep koyat. Tegereğinden perişteler kurçap alat. Mınanday oturan subhanallah. Allah'ın üylerinden bir üyde kim topta olsa, Allah'ın kitabını okup, Kur'an'da okup, savak kılıp, ilim, peygamberimiz, hadis, mınake, uşların biri-birine üretip okugan bolsa, alarga Allah'ın tarafından mınanday belektir. Beypildik çöt jürökö, jaşooga, ahiretke, Allah subhanahu wa ta'ala'nın meyrimi alarga jawap turat, jana perişteleri alardı kurçap turat, ve dakarahumullahu fiman inda, Allah Teala alardı estep turat özünün aldındağı ulu periştelerin aldında. Periştelerge Allah Teala estep turat eken. Mına bendelerim dep Allah Teala razıçılığı menen, rahmatı menen. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ. Allahu akbar. Oylana turgan söz. Kimdin amalı arkaga taştasa, anın nasabı ata-tegi aldıga çağıra albaydı. Sizdin amalыңыз эгерде жаман болса, кимдин гана баласы болбойсузбу? Sizdin уруңуз ким бала болуп кетпейби? Улутуңуз эмне болбойбу? Ата-тегиңиз. Аны алдыга чыгара албайт деди. Эч качан алдыга чыгара албайт деди.